Саламатсыздар, урматтуу мекендештер, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди кайрадан тааныштырабыз. Каналга катталып ой пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Баткен Кыргыз-Тажик чегара жаңжалын курмандыктарына арналган эстелик ачылды. Баткен шаарындагы Жеңиш паркында 2021-жылдын апрель жана 2022-жылдын сентябрь айларындагы Кыргыз-Тажик чегара жаңжалында курман болгондордун элесине арналган эстеликтин ачылышы болду. Бул тууралуу 15-сентябрда облустук администрациядан билдиришти. Иш-чарага УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев, облус башчысы Абдикарим Алимбаев, чегара кызматынын төрагасы Уларбек Шаршеев жана маркумдардын жакындары катышты. Эстелик мемориалында чагылдырылган колуна жетүүгө өткөндү кармаган чегара окуясынан курмандыгы болгон кичинекей Мадинанын элеси тынчтыктын жети символунун биримдигинин символу деп айтылат билдирүүдө. Кыргыз-Тажик чегарасындагы алгачкы ири куралдуу жаңжал 2021-жылдын 20-апрелинде чыккан. Аталган жаңжал 36 кыргызстандыктын өмүрүн алып, 189 кыргыз жараны жарадар болгон. 10 миңдеген тургундар үйлөрүн таштап качууга аргасыз болгон. 140 турак үй жана 84 объект талкаланган. Ал эми 2022-жылдын 14-17 сентябрында кайрадан куралдуу жаңжал чыккан. Атышуу мамлекеттик чегаранын бардык периметринде жүргөн эки тарап тең аскердик агрессияга бири-бирин айыптаган. Кыргызстандын саламаттыкты сактоо министрлиги кандуу жаңжалда 63 киши курман болуп, 206 адам жабыркаганын расмий тастыктаган. Ал эми тажик бийлиги кагылышууда 41 тажик жараны каза таап, 20дан ашыгы жабыркаганын белгилеген. Туугандар, эгерде сиздерде дагы монтип машиналарыңыздар бузулса, азыр уста издештин, ага убакыт коротуштун кереги жок. Ал үчүн болгону мындай чөнтөк телефонуңуздарды аласыздар. App Store же Google Play'ден эле автомен тиркемесине катталып туруп, каалаган устаны тандап аласыздар. А эгерде сиздер дарбаза курдурабыз десеңиздер, же болбосо эшиктин алдына ферма жасатабыз десеңиздер, анда кайра эле ошол App Store же Google Play аркылуу ширетме тиркемесине киресиздер. Кирип каалаган ширетүүчүнү өзүңүздөр тандап аласыздар. Тандап алып чакырсаңыздар, өздөрү келип ишиңиздерди бүтүрүп берет. Мурдагыдай туугандардан, тааныштардан ширетүүчү издештин азыр кереги жок. Жапаров Бишкектеги эки музыкалык окуу жайды күтүүсүз текшерип барды. Президент Жапаров 15-сентябрда Бишкек шаарынын музыкалык билим берүү мекемелеринин ишмердигин күтүүсүз барып текшерди. Бул тууралуу президенттин маалымат катчысы Эрбол Султанбаев билдирди. Тактап айтканда, ал Абдраев атындагы республикалык атайын орто музыкалык мектеп-интернатына жана Күрөнкеев атындагы Кыргыз мамлекеттик музыкалык окуу жайына барган. Мамлекет башчысы окуу корпустарын карап чыгып, балдардын окуу шарттары жана процесс менен таанышкан. Күтүүсүз барып текшерүүнүн жыйынтыгында президент Жапаров эки мектепте тең капиталдык оңдоо иштерин жасоону, билим алуу үчүн тийиштүү шарттарды түзүүнү, ошондой эле эки мектептин аймагында балдар үчүн жатаканалардын жаңы имараттарын куруп баштоону тапшырды деп айтылат маалыматта. Абдраев атындагы мектеп-интернат совет мезгилинде курулуп, окуу корпустары оңдоп түзөөгө муктаж. Балдар жатаканасынын имараты болсо кейиштүү абалга келген. Аталган музыкалык окуу жай 1939-жылы курулуп, 2015-жылы имараттын маңдайкы бөлүгү гана оңдолгон. Жетекчиликтин маалыматы боюнча эч качан капиталдык реконструкциялоо жүргүзүлгөн эмес. Каныбек Осмоналиев эми иш кагаздары алгач кыргыз тилинде жазылат. Мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын төрагасы менен Маек: "Агай, мамлекеттик тил күнүнө саналуу күндөр калды. Былтыркы жылга салыштырмалуу тил күнүнө карата кандай ийгиликтер менен баратабыз? Мамлекеттик тилдин кадыр баркын көтөрүү боюнча бир топ алгылыктуу иштер аткарылды. Биринчи кезекте тилге коюлган заман чакырыктарына жооп бере ала турган жаңы конституциялык мыйзам кабыл алынды. Өтө катуу талаш тартыштар болду. Азыр 41-ден турган мыйзамыбыз чечкиндүү түрдө өз вазифасын аткарууга киришти. Анын негизги талаптары болуп, баардык муниципалдык жана мамлекеттик кызматкерлердин кыргыз тилин милдеттүү түрдө билүүсү эсептелет. Эми иш кагаздары алгач кыргыз тилинде жазылат. Анан гана зарылдыгына жараша мыйзам чегинде башка тилдерге которулуусу мүмкүн. Кайсы кызматчылар мамлекеттик тилди билүүлөрү зарыл экендигин айгинелеген тизме кирди. Кыргыз тилинин лингвистикалык корпусун түзүүгө кириштик. Электрондук энциклопедия түзүлө баштады. Википедиянын кыргыз тилиндеги макалаларынын саны 200 миңге жеткирүү милдети турат жана бул жумуш дагы башталды. Терминкомдун иши жанданды. Кыргыз тилин жасалма интеллектке жалгаштырып жатабыз. Үндүү текстке жана тексти үнгө айландыруу иштери аяктап калды. Азыр семантикалык анализ жүргүзүлүп, синтез иши башталды. Компьютердик лингвистика жанданып жатат. Бир жумадан кийин Бишкекте эл аралык түрк тилдүү элдердин тил форумун уюштурабыз. Бул илимий жыйынга 300гө жакын делегат катышат. Бир жыл бою баш көтөрбөй эле иштеп келдик. Алдыда көптөгөн пландарыбыз бар, деген Каныбек Осмоналиев Арба Кейж сайтына. Гаймарити дарылоо ыкмасы
Мурун көңдөйүндөгү ириңдерди жибитүү үчүн от жабуу. Андан соң табигый таза чөптөн жасалган порошок менен ириңди сыртка алып чыгаруу. Грыжа, остеохондроз, тизе муун жана суук тийген ооруларды дарылоо ыкмасы. Ооруган жерге гандин, же жөнөкөй тил менен айтканда, дары чөптөргө сугарылган таякчалар менен массаж жасоо. Андан кийин от жабуу. От жаккан соң атайын табигый чөптөрдөн жасалган дары майларын шыбап, денедеги токсин, туз жана вирустарды чыгаруу. Дарылоо мөөнөтү болжол менен 10 күн. Келип 100% кепилдик менен ден соолугуңузду чыңап кетиңиздер. Кененирээк маалымат алуу үчүн экраныңыздардагы номерге кайрылыңыздар. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Кумтөр компаниясынын дөңгөлөктөрдү кайра иштетүүчү заводуна барды. Кыргыз Республикасынын Министрлер кабинетинин төрагасы Кыргыз Республикасынын президентинин администрациясынын жетекчиси Акылбек Жапаров Чүй облусуна болгон жумуш сапарынын алкагында Токмок шаарындагы Кумтөр Gold Company ЖААКынын желим жана башка буюмдарды чыгаруу менен автомобиль дөңгөлөктөрүн кайра иштетүү жана калыбына келтирүү боюнча заводуна барды. Калдыктарды акчага айлантуу долбоору максаты германиялык технологияны колдонуу менен каалаган өлчөмдөгү дөңгөлөктөрдү кайра калыбына келтирүүчү ишкана түзүү, бузулган дөңгөлөктөрдү алмаштырууга кеткен чыгымдарды азайтуу жана кирешенин жаңы булактарын түзүү аркылуу Кумтөр Gold Company ЖААКтын ишинин натыйжалуулугун жогорулатуу, желим буюмдардын калдыктарынын зыяндуу таасирин азайтуу. Маалым болгондой, завод учурда тесттик режимде иштеп жатат. Заводду толук кандуу ишке киргизүү 2023 жылдын аягы, 2024 жылдын башы деп пландалууда. Ишкана иштеп баштагандан тартып 180 адам жумуш менен камсыз болуп, саатына 2 тонна эски дөңгөлөк кайра иштелип чыгарылат. Долбоорду ишке ашырууга 19,2 миллион доллар жумшалып, кирешенин ички нормасы 33%ды түзөт. Иштин жүрүшү менен таанышып чыккан Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров кайра өндүрүлгөн товарлар Кыргызстандын өзүндө гана эмес, Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан мамлекеттеринде дагы чыгарылаарын билдирди. Белгилей кетсек, эскирген дөңгөлөктөр кайра иштетилип, жаңы продукцияга, тагыраагы желимге, текстилге, пресстелген материалга айландырылат. Техникалык экономикалык негиздеме тарабынан иштелип чыккан долбоорго ылайык 2026 жылдан 2030 жылга чейин тагыраагы 5 жылда киреше салыгын төлөөнүн суммасы орто эсеп менен 60 миллион сом деп болжолдонууда. Караколдо 23 жаштагы келин төрөттөн каза болду. Ысык Көл облустук ооруканасынын төрөт бөлүмүндө толготуп жаткан аял каза болду. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо министрлигинин Ысык Көл облусу боюнча координатору Жаңыл Акунова билдирди. Ак Суу районунун Токтогул айылынын 23 жаштагы тургуну 9-сентябрга караган түнү төрөт үйүнө оор абалда түшкөн. Анын шишиги бар, дем алуусу начар, сатурациясы төмөн болгон. Анын денеси түптө жашайт. Алар ошол жерде болгон. Бирок алар дарыгерлерге кайрылышкан эмес. Абалы оорлошуп төрөт үйүнө жеткирилген. Дарыгерлер операция жолу менен төрөттү. Тилекке каршы абалы жакшырбай каза болуп калды, деди Акунова. Аялдын 36 жумалык боюнда болгон, каттоодо турган, ымыркай азырынча ооруканада жатат. Абалы турукташып калды. Ош 19 жаштагы жигитти ур токмокко алып тоноп кеткен экишектүү кармалды. Маалыматка ылайык окуя 12 сентябрда шаардын Жапалак айыл аймагында катталган. Ушул эле күнү 19 жаштагы жаран милицияга арыз менен кайрылган. Анда Ош шаарындагы Жапалак айылында Ноңкат Ош унаа жолундагы май куюучу жайга унаасы менен келе жатканда бейтааныш балдар эч себеби жок уруп, уюлдук телефонду тартып алганын айткан. Бул факт боюнча Сулайман Тоо милиция бөлүмүнө маалыматтардын электрондук журналына катталып, тергөөгө чейинки иштер башталган. Текшерүүнүн жүрүшүндө тоноо беренеси менен кылмыш иши козголуп, кылмышка шектүү катары 28 жана 19 жаштагы жарандар кармалды. Учурда кармалган тургундардын мурда болгон бети ачыла элек кылмыштарга тиешеси бар же жоктугу боюнча териштирүү жүрүп жатат. 2023 жылы World Population Review порталы жарыялаган кылмыштуулук боюнча дүйнөлүк рейтингде 136 өлкөнүн ичинен Кыргызстан 31 орунду ээледи. Улуттук статистика комитети 2022 жылдагы маалыматына ылайык, Кыргызстанда уурулук, каракчылык жана тоноо күч алган. Ал эми ийим майда кылмыш көбөйүп, оор кылмыштар азайганын билдирген. Москвада кыргызстандык жигиттин башын кесип өлтүргөн шектүү кандай жазалат? Москванын түндүгүндө травматология жана ортопедия улуттук илим изилдөө борборунда иштеген белгилүү травматолог Доржо Аюшеев менен кыргызстандык мигрантты өзгөчө мыкаачылык менен өлтүрүүгө шектелген өзбек жаранынын күнөөсү далилденсе, өмүр бою эркинен ажыратылышы мүмкүн. Бул тууралуу жактоочусу Оксана Никитина маалымат каражаттарына билдирген. Биринчи кезекте анын акыл эси жайында экенин аныктоо үчүн психиатриялык экспертиза дайындалат. Андан кийин шектүүгө айып тагылып, айыпталуучу статус
статусу берилет. Экспертизанын жыйынтыгы анын акыл эси жайында экендигин тастыктаса, анда кылмыштын бул категориясы өзгөчө ырайымсыз менен мүнөздөлүп, өмүр бою эркинен ажыратылышы ыктымал. Эгерде Махамаджоновдун акыл эси жайында эмес деп табылса, ал дарылануу үчүн психиатриялык ооруканага жаткырылышы мүмкүн дейт жактоочу. Эске салсак, 12-сентябрда Москванын түндүгүндөгү Дружба сейил багынан кийин Фестивальная көчөсүндөгү батирден башы кесилген жансыз денелер табылган. Маркумдар бири-биринен 800 метр алыстыкта болгон. Сейил багта каза болгон жаран 25 жаштагы кыргызстандык мигрант экени, ал эми батирден табылган жансыз дене травматология жана ортопедия улуттук илимий изилдөө борборунда иштеген белгилүү травматолог Доржо Аюшеевке таандык экени аныкталган. Ыкчам иликтөө иш-чараларынын жүрүшүндө видеокамераларга дарыгер батирине белгисиз жигитти ээрчитип бара жатканы тартылып калган. Кыска убакыттын ичинде кылмыш иликтөө кызматкерлери киши өлтүргөн 22 жаштагы Хасанбой Махамаджонов экенин аныкташкан. Ал Зеленоградда туулгандарынын үйүнөн кармалган. Тергөө учурунда шектүү маркумдар менен гейлердин телеграм группасы аркылуу таанышканы белгилүү болгон. Окуя болгон күнү тагыраагы 11-сентябрда Аюшеев Махамаджоновду Фестивальная көчөсүндө жайгашкан 2 бөлмөлүү Евро батирине чакырган. Бирок алар кызмат акысын келише албай, жыйынтыгында дарыгер мыкаачылык менен өлтүрүлгөн. Шектүү батирден чыгып, телеграм группадан таанышкан 25 жаштагы кыргызстандык мигрант менен жолугушууга Дружба сейил багына барган. Алардын жолугушуусу экинчи мыкаачылык киши өлтүрүү менен аяктаган. Дарыгердин жансыз денесинин жээни ал эми кыргызстандыкты күзөтчү таап алган. Аталган фактылар боюнча Россия Федерациясынын кылмыш жаза кодексинин 105-беренесинин 1-бөлүмү киши өлтүрүү боюнча кылмыш иши козголгон. Махамаджонов Өзбекстанда Москвага 10-сентябрда учуп келген. Аны туруктуу иштеген жумушу жок, шектүүнүн ата-энеси жок, агасынын колунда чоңойгон, бала чагында зордук зомбулук көрсөтүлбөгөнү айтылат.